Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга жагымдуу маанай тартуулап 7 каналда жаңы долбоор, жаңы көрсөтүү түнкү шоу программасы. Демек биз менен бирге болуңуздар. Кызматыңызда Бектур Жумабаев. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түнкү шоу жаңы көрсөтүүсү биз баарыңыздарга жагымдуу маанай тартуулаганга аракет жасайбыз. Бүгүн биздин студиябызда эстрада артчысы, биз эле урматтаган эжекебиз Самара Сабирова. Кош келиңиз эжеке. Маанайыңыз кандай? Жакшы, рахмат. Денсаулыктарыңыз алгач эл менен саламдашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен көгүлдүр экранында 7 каналдын түнкү шоу программасына көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Жана сиздер менен. Азаматсыз, рахмат. Жана биздин өн режиссерубуз Самара эжеке сизге жардам берет буюрса, Макс деген мырза. Макс негизи сүйлөйт, кайсы суроону берсеңиз дагы гитаранын үнү менен жооп берет. Кандайсыз ана? Чыгармачылыгыңыз кандай? Кенен үйдөгүдөй же. Чайдан ичип, кенен отурсаңыз болот. Жакшы, абдан эфирге кирип жатканда эле моуларын койсоң, эмне чай ичкени келдим. Ооба, кененде үйдөгүдөй чай ичип, биздин өнөктөшүбүз бар болдун таттууларынан дамсыз отурсаңыз болот. Бардыгы жакшы менде. Биздики кандай дейсиз? Жаз жарыш, күз күрөш дегендей буюрса эметип, кандай десем, тойдун убагы болду азыр, той топурдун убагы болуп, белгилүү кызматта жүрөбүз, андан эле чыгармачылыкты дагы бирдей алып кетип атабыз. Баягы бул чөйрөгө түшкөндөн кийин ар дайым талыкпай эмгектенүү керек. Бир ырдын аркасынан байма-бай ырларды жаздырып, клиптер тарттырып, бир жаңылык киргизүү максатында ар кандай ырлар менен аракеттенип иштеп жүрөмүн. Азыр клип тарттырып, жаздырып ушундай эле. Той деп калдыңыз. Сыр болбосо тойдогу ставкаңыз канча? Бекерден башталат деп койсо. Бекерден башталат, ооба. Бул барыбызга белгилүү. Кыргыз негизи тууганчылык деген темага, маселеге аябай жакшы көңүл бурабыз дегендей. Эң көп, мисалы үчүн, тойдон тапкан акчаңыз канча болду эле? Эми Кудайга шүгүр элем, суммасы, так суммасы. Эсимден чыгып калат да. $1000 мүмкүн. Күнүнө эсимде. Жок, бир күндө мисалы үчүн. Бир күндө эми $1000 десем. Жок, $1000 деп алыскы жактарга барганда болушу мүмкүн. Эми, конечно, башка жактарга барганда, анан Кыргызстандын ичинде андай эле мен аша чапкандай эле анчалык эле айта бербейм. Элдин немесине да караймын, анан көңүлүм дагы мындай эле айта бербейм. Демек, мен азыр кыска суроолор берейин. Алгач эфирибиздин башында бир аз өзүңүздү кызытып алалы дегендей. Толук аты жөнүңүз? Сабирова Самара Калбековна. Туулган жылыңыз? Туулган жылым айтпайм. Кыздын жашы сурабайт дейсиз. Туулган жериңиз? Өзгөн району, Салам Алик айылы. Кыргызда жакшы бир макал бар. Керегем сага айтам. Келиним сен ук. Казакстандын азыркы борбор шаары? Борбор шаары. Мурдагы президенттин атынан коюлду. Назарбаев, Нурсултан Назарбаев. Нурсултан шаары. Дагы бир макал бар, карысы бардын. Кырысы бар. Инстаграм баракчаңыздан акча таптыңыз беле? Жок. Буга чейин тапкан эмессиз? Ондай деле билбейм, баардыгы эле ушу Инстаграм боюнча иштеппейсиңби, эме кылышат, бирок мен андай деле көңүлүм кызыкпайт экен, бирок мындай мен деле элге ушундай ырлар менен иштешдам, ушундай да жүрөм деп анча-мынча киргизип калам, анан байма-бай эле мындай көп эле берилип эме кылбайм. Башкатыңыз аракет кылбайсыз. Математикадан кандайсыз? Жакшы эле. Жакшы эле. Мектепте жакшы окугансыз. Демек 18ге 12-ни кошсок.
18-ге 12-ни 12-ни кошсок. 1 сантчы 30. 30-дан 15-ти алсак. 15. Математикадан качан акыркы жолу эсеп чыгардыңыз эле? Азыр Чыгардыңыз. Азаматсыз. Мынакей, ушундай кыска нуска суроолордон кийин биз Instagram деп калдык жогорудан. Мына ушул азыр эми интернет аламы, интернет дүйнөсү алдыңкы орундарда десек жаңылышпайбыз. Сиздин Instagram баракчаңызга биз баш бактык, көз жүгүрттүк, ал жактан сонун бир сүрөттөрүңүзгө күбө болдук. Эми азыр бир суроо берейин. Өзүңүздү ырчылыктан башка кесипте кайсы кесипти элестетет элеңиз? мен өзүмдү көп кесипте элестетем да, чын айтайынбы? Мисалы? Содагер болгум келген. Эми себеби баягы мен ырчылыкка мына шоу чөйрөгө бир аз тыныгып анан келдим. Себеби окуу жайды бүткөндөн кийин Россия жергесинде иштеп жүрдүм 7-8 жыл. Анан ошонун арасында сода кылып, сода тармагында иштеп жүрдүм. Анан мен ошо сода жагынан да эле жакшы эле өзүмдү көрдүм да, жакшы эле алып жакшы эле экен. Анан кийин андан сырткары мен кызыкканым ушу стилист болгум келет да. Стилист болгоңуз келет. А биздин көз карашыбыз боюнча Самара Сабирова куруучу болсо кандай болмок? Куруучу болсо. Куруучу? Куруучу болсо кандай болмок деген бир сүрөт жасап көрдүк. Эгерде жакса, кол чабуулар деп коеюнбу? Самара Сабирова куруучу болсо моңдай болмок. Негизи биздин көз карашыбыз боюнча. Анан дагы бир сүрөт Instagram баракчаңыздан сиздин үйдө сантехникалык жумуш аткарып аткан сүрөтүңүздү таап алдык. Ушундай сүрөтүңүз бар беле? Жок. Андай сүрөтүңүз жок. Жок. Биз таап алдык. Сантехник болуп үйдө жумуш кылып аткан экенсиз. Жакшы жарашат экен. Негизи эле үйдө бузулса өзүн оңдогонго аракет кыласыз да. Аракет кылбай эле өзүм эле оңдойм. Өзүңүз эле оңдойсуз. Ушундай эле. Моундай камзириңиз да бар да. Жок, кандай камзирим жок, бирок өзүм эле оңдойм. Жакшы. Эгерде айыл жергесинде Самара Сабирова тракторист болуп калса, кандай болмок? Деген сүрөт. Беларус деген сиздин тракторуңуз болмок. Гектарын канчадан айдамаксыз? Жакшы жарашат экен. Мультфильм жакшы көрөсүзбү? Эми баягы мультфильмди чындыгындачы баягы кичинекейде биз мультфильмдерди көп көрүп, анан азыркы балдарыбызга да мультфильмди кечке көрөт да, балам да. Ошонусу андай ал көрүп аткан мультфильмди көрүп атса, мен деле мындай кызыгып кетем да. Чындыгында бардыгы эле бойнуна алыш керек. Ата-энелер бардыгы эле балдарына кошуп мультфильм көрүшөт да. Ооба, сөзсүз түрдө. Эгерде Самара Сабирова мультфильм каарманы болуп болгондо, кайсы мультфильмди ойномок деген суроого биз мондай жооп таптык. Бул мультфильмди көргөнсүз, Чудовище эле. Жана принцесса. Принцесса. А бирок биз үчүн Самара эжеке ырчы ойдон эле калганы жакшы. Албетте. Бар болуңуз, чыгармачылык каалайбыз. Эми мына ушул жерден бир аз маегибизге тыныгуу жасайлы дагы. Сизден жагымдуу бир музыкалык чыгарма болсун. Максат сизге жардам берет. Анда мен да баягы өзүмдү комуз менен эфирге ар дайым келчүмүн. Анан бүгүн негедир сен айткандай гитаранын коштосунда дегенде мага жакты аябай, жага берди. Себеби мен өзүм деле гитара ойноймун, бирок эми толкундуу, профессионалдуу ойной албайм. Бир өзүмдүн ырларым бир аз ойнойм. Анан кийин тиги иним аябай таланттуу экен, жакшы импровизациялары жакшы келтирет. Себеби Ниязалынын студент экен, Ниязалы музыкалык окуу жайында окуп экен. Ал жакты мен да өзүм аяктагам. Сиз да ушул жерден бүтөсүз. Айтканда уялаш экенбиз десем болот. Анан кийин ошо кайсы чыгарманы карабыз? Өзүң айткандай баягы жүрөк келгенде эле жүрөк сырын ырдап бериңиз деп калдым. Ошону ырдап берейлин да. Көпчүлүк эле көрөрмандарыбыз дагы жакшы көрөт болуш керек. Бул ырыңыздын мен да күйөрманмын десем жаңылышпайм. Жүрөк сыры Самара Сабированын аткаруусунда. Жылуулук дүйнө сендеги жүрөктүн кылын термеди сүйүүнү кайдан сезмекмин сүйбөсөм эгер
сүйбөсөм эгер мен сени көркүңө жоктой теңдеши көңүлдүн сүйгөн эркеси бакытты кайдан сезмекмин байкабай калсам мен сени эң сонун азаматсыздар. Биздин үнүбүзгө береке, жеке бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эми бир аз маегибизди оюн зоок багытына буралып, азыр мен сизге суроолорду берем. Ошол суроолорго сиз ооба жана жок деген сөздү колдонбой жооп беришиңиз керек болот. Ооба жана жок деген сөздү колдонбойсуз. Демек, шарт түшүнүктүү, Мен азыр убакытка коем. 1 мүнөт ичинде мен сизге берген суроолорго бат-баттан жооп бересиз, бирок жогорудагы шартты сөздөрдү эске алыңыз. Баштадык анда. Сиз көп уктайт экенсиз, Уктабайм. Уктабайсыз. Негизи Инстаграмга качан катталдыңыз эле? Көп болду. Көп болду. Машинаңыздын арткы номери 5588би? 255. 255. Үйдө көп жумушка окшойсуз. Көп жумуш кылам. Көп жумуш кыласыз. Аракет кылыңыз, убакыт бар. Бүгүн кечинде да тойго барасызбы дейм. Тойго барбайм. Тойго барбайсыз. Ушунда аз сүйлөйсүзбү же орто эле сүйлөйм. ойлонуп жооп бериңиз. Балаңыз менен көп сүрөткө түшөт экенсиз. Анча деле эмес, орто эле кичип. Орто эле түшөсүз. Качан акыркы жолу чай ичтиңиз эле? Азыр Чай азыр ичтим. Азаматсыз. Эң сонун 1 мүнөт ичинде сонун суроолорго жооп бердиңиз. 59 секунддардын ичинде. Кыска нуска оюн зооктон кийин дагы бир сонун бир чыгарма сизден болсун. Андан кийин музыкалык тынууга кезек беребиз. Келиңиз. Кайсы чыгарманы карабыз? Анда дагы өзүмдүн репертуарымдагы ырдан ырдап берейин. Эски ырларды жаңыртып жүргөм. Шахрзада Аскарова эжекебиз ырдаган Жаштык сыры деген ырды ырдап берейин. Атыр жыттуу жаздын кечели, алма гүлүн ачкан кез эле, биз бараттык бак аралап жайгана, жаштык бизге майрам сезиле, анан эрке майыптын магашы бырап, көргүм келет сени тез эле. Эркем анам айттың мага, өмүр бою сен деп жанамай, сен деп жанам. Эң бактылуу күнгө кезиген, эч кимге айтпас ырлар чечиле, биз бараттык бак аралап жайгана, жаштык бизге майрам сезиле, анан эркем айттың магашы бырап, көргүм келет сени тез эле. Эркем анан айттым сага, sen dep жанамай, sen dep жанам. Эркем анан айттың мага, өмүр бою sen dep жанамай, sen dep жанам. Ай 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 ай, ай 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 ай.
Ушундай жагымдуу чыгармадан кийин биз болсо эфирдеги сапарыбызды улантып барабыз. Бизде конокто ырчы аткаруучу Самара Сабирова эжекебиз. Эжеке, азыр интернеттин заманы. Instagram баракчаңызды колдоносуз, азыр Instagram баракчаңызга киресиз дагы. Ал жерден менин айткан белгилүү инсандардын бирөөсүн тандап аласыз азыр. Инсандардын да. Эстрадарчысы Темир Назаров, Анжелика, Нурмат Садыров жана Самара Каримова. Төртөн теңби? Ким төртөөнүн бирөөсүн тандап аласыз. Темир Назаров, Анжелика, Нурмат Садыров, Самара Каримова. Бирөөсүн тандап алыңыз. Темир Назаров. Демек, Темир Назаровду издеп табасыз. Эң акыркы жарыялаган сүрөтүнө киресиз. Моген. Демек, Шосто шултоосу менен чогулуп жаткан кесиптештеримде жалындуу ысык салам. Демек, Бишкек шаарынан киргизген сүрөтү. Ошол сүрөттүн комментарий бөлүмүнө киресиз дагы. Комментарий калтырасыз. Не деп? Үйдө олтуруп акча тапкан келеби деп. Азыр бул тема аябай активдүү. Эгерде бул комментарийден баш тартсаңыз, анда телефонуңуздан Instagram баракчаңыздын сторис бөлүмүнө акыркы күндөрү түндө түшүмө кайрат кыргыз көрүнүп жатат, эмне кылсам болот деп суроо жазасыз. Экөөнүн бирөөсүн тандап алыңыз. Демек, сиздин тандооңуз үйдө олтуруп акча тапкан келеби же акыркы күндөрү түшүмө кайрат кыргыз көрүнүп атат, эмне кылсам болот. Жалпы Instagram колдонуучуларыңыздан сурап алсаңыз болот, же Темир Назаровго үйдө олтуруп акча тапкан келеби деп комментарий калтырасыз. Темир Назаровго жазган. Ошол варианттан да аласыз. Демек, киргизебиз. Жазайбы? Ооба, жазып азыр Темир Самара жайы башың жайыңдабы дейт да. Ушул жерден киргизип, биздин көзүбүзчө жалпы көрөрмандарыбызга дагы көрсөтөбүз. Албетте бул замандын талабы десем жаңылышпайм. Instagram баракчасын бир үйдөн жок эле дегенде 3 киши азыр колдонот. Үйдө олтуруп акча тапкан келеби. Эгер кааласаңыз телефон номерди жаздыңыз. Эми публикацияны басабыз. Гүлкүн. Кааласаңыз койсоңуз болот. Баса бериңиз. Анан бизге бир көрсөтүп коюңуз мүмкүн болсо. Самара Сабирова эжекебиз азыр Темир Назаровдун акыркы сүрөтүнө комментарий калтырды. Жалпы көрөрмандарга дагы көрсөтүп койсок болот. Мынакей өзүңүздөр эгерде кааласаңыздар кирип көрсөңүз болот. Мынакей. Азаматсыз, биз айткан тапшырманы аткардыңыз дейли. Албетте бул кыска нуска көңүл көтөрүү үчүн тамаша болду десем жаңылышпайм. Эми наушник аркылуу кыска бир оюн зоок уюштурабыз. Наушникти тагасыз. Мен берген суроолорду ушул сөздөрдү табышыңыз керек болот. Мүмкүн болсо биз азыр мен бул жактан сизге музыка коюп берем. Демек, даяр болсоңуз баштадык. Колонка. Колхоз. Колонка, азаматсыз. Мышык. Телевизор. Угулатабы десем жок. Машина. Маша. Бакшы. Машина. Башка. Машина. Ырчылар. Кексе. Instagram. Шакарап. Instagram. Азаматсыз, болду, рахмат. Чече берсеңиз болот. Угатасызбы десем жок дейсиз. Не деген суроону колонканы туура таптыңыз, мышыкты, телевизорду, машина десем бакшылар дедиңизби?
ушундай болуп калды. Азамат, сиз кыска нуска бизге убактыңызды бөлүп өзгөчө сонун бир жалпы көрөрмандарыбызга мына ушундай кечте жакшы маанай тартуулап бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө эркин микрофон болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, туура эместер. Азыркы эфирде туура эмес болгон болсо кечирим сурайм. Туура эмес. Мындай кандай десем, биринчи жолу келип атам мындай эфиргечи. Ошондуктан туура эмес кабыл албаңыздар. Бул деген ушундай шоу экен. Аракет кылдым. Анан кийин сиздерге баарыңыздарга үй-бүлөлүк бакыт каалайм. Кыргыз эли тынч болсун, бар болсун, оорубасын эч качан эч ким. Силерге дагы эфириңер абдан сонун экен, позитивный экен. Ар дайым көгүлтүр экраныңар мындай көк болуп жүрө берсин. Ушу ишиңерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат айтабыз. Жана биздин өнөктөшүбүз болгон кондитердик фирма Барболдун атынан адал таттуу, дайыма жаңы гана таттуулар сизге бийлик болсун. Аябай сонунга рахмат. Барбол. Барболуңуз чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сизге да рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, түнкү шоу программасынын алгачкы чыгарылышы мына ушинтип жыйынтыктадык. Бүгүнкү эфирибизде конок болгон эстрадарчысы Самара Сабирова эжекебиз болду. Жана ошондой эле биз бир жумадан кийин сиздер менен жолугабыз. Биздин өнөктөштөрүбүз болгон Барбол таттуулар жана бизге өзгөчө кызмат көрсөткөн биздин үн режиссерубуз Макс. Сага чоң рахмат, ыраазычылык. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жана биздин өнөктөшүбүз Таев прокат костюмдары ушул жерден Ош шаарындагы Тынчтык соода борборунун 2-чи кабатынан сиздер сонун той мааракелерге, мырзалар үчүн өзгөчө костюмдарды алсаңыздар болот. Кызматыңызда Бектур Жумабаев болдум. Биз жолугабыз достор. Биз менен бирге болуңуздар.